Ар кимди ээрчи бербе, ар кимдин пейилин өзүңө ала бербе. Башкалардын сөзүнө да кире бербе. Анткени бул эң жаман адат. Көптөгөн адамдар өзүн баскан турганын, сөзүн, өзүндөгү болгон талантын, ал акыбалын унутуп, ар кимди ээрчи берет. Анкордук, мактанчаактык, кекирейгендик жана күйүүгө өзүмчүл инсандар үчүн. Адам атадан тартып, ушул күнгө чейин эч качан эки адамдын пейили бириккен эмес. Андай болсо, адеп аклагы жана таланты кантип бириксин? Ар кимдин пейили ар кандай. Ошондуктан сен да башкача бир инсансың. Сенин өзүңө оп-окшош тарыхта калган эмес, жана келбейт дагы. Ал эми сен эшматтан, ташматтан таптакыр башкачасың. Ошондуктан башкаларды туурап, алардын ар түрдүү жолдорун жасаймын деп алдана бербе. Өз нугуң менен, өзүңдүн мүнөзүң менен жүр. Аллах Куранда бардык адамдар өз булактарын билишти. Ар бир адамдын өз жүздөнөр тарабы бар. Бири-бириңерден оозуп, жакшылык жасагыла. Кандай жаралсаң, ошондой жаша. Үнүңдү өзгөртпө, басканыңды башкача кылам дебе. Өзүңдү өзүң тарбиялай бил. Бар болгон талантыңды жок кылбай, алдыга умтула бер. Сенин өз татымың, түсүң башка. Ошондуктан ошол түсүң менен татымың менен кал. Анткени сен ошондой жаралгансың. Сени биз ошондой билгенбиз. Ар кимди ээрчүүчү болбо. Адамдар табиятында дарак сымал, таттуу жана кычкыл, узун жана кыска. Анткени ошондой жаралган. Эгер банан сыяктуу болсоң, ал мурутка айлан дебе. Анткени сенин сулуулугуң, кадыр баркың ошол банан болуп жаралганың. Өзүбүздүн, тилибиздин, талантыбыздын, күч-кудуретибиздин ар кандай болуп жаралышы жараткандын бергени. Аны жок кылам дебегин.